Assalamu alaikum. Урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор. Мен сиздерде алдыңыздарда көрүп турган Kia Soul ак цветтеги жана кызыл шапочкасы менен кроссоверди көрсөткөн турам сиздерге. Бул машинаны кененирээк обзор кылып түшүндүргөнгө аракет кылайын. Жалпак тил менен айтканда кыргызча сиздерге түшүндүрүп айтайын. Сиздер кененирээк отуруп видеону акырына чейин көрүңүздөр. Бул Kia Soul 1.6 объем, бензин, передний привод, 132 аттын күчү бар. Бул негизи Kia Soul кроссоверлердин катарына кирет. Жеңил машинага караганда жерден бийик. Алдыларында көрө тастар кызыл накладкалары менен. Жана мына радиатордун решетканындагы чекелери кызыл накладкалар менен. Булар өзү ушундай заводской, заводдон ушундай чыгарылган. Дискалары болсо штатный мындай заводской R18 235 45 18 аябай чоң. Задний видтери кызыл, крышасы болсо кызыл көрүп атканыңыздардай, астындагы накладкалары дагы Soul деген жазуулар менен кызыл. Муну сиздерге алыстан бул машинаны көргөзөйүн. Булга чейинки чыккан Soul'дун модельдери бар, бирок алардан бул өзгөчө. Азыр ичиндеги сиздерге ачып кененирээк көргөзөм. Бул машинанын сыртын бир сыйра ачып көргөзүп коюн, тартып көргөзүп коюн. Андан кийин ичине кененирээк токтолобуз. Аркасында 4 парктрониги бар. Жана камера задний види бар аркасында. Камера задний вида. Артында спойлери. Көрүп атасыздар. Арка жагында мында кызыл спойлерлери, фонарлары мында светодиодный болгон, аябай кооз. Жанат кечиндеси. Бул жагынан көрүнүшү. Эми сиздерге бул машинанын алды жагынан машинаны көргөзөйүн. Бул машина азыр култанып турат. Биз машинаны ача турганбыз, бизде мындай бесключевой доступ. Ачып ичине кирип, сиздерге кененирээк түшүндүрөйүн. Задний видтеринде мындай повторительдери бар. Бесключевой доступ кнопка менен ачканда эле биздин көзүбүзгө бул жактагы турган ручкадан баштайлы. Мындай под дерево, жумшак кожада, пластиктери дагы жумшак. Полный электропакет, электрозеркало, булар складывание зеркало, ручкалары дагы бир тоголок болгон бир кооз ручкалар экен. Жылы болсо 2015. Электрический сиденье көрүп атасыздар. Баардык электрический, кожалары аябай сон. Бул жагында колонкалары мына тоголок келген. Жана сразу эле колонканы да айта кетейин, көрүп атасыздар, бул панелден бир аз бийигирээк турат. Ушундай дизайнда экен. Аябай жакшы. Подогрев руль, мультируль, бул жагында подушка безопасности, круиз контроль. Жана руль дагы мындай кожаный экен. Под дерево, аябай кооз. Чоң монитор, камера задний вида, бул жагында Bluetooth, MP3, жана мындай под дерево. Көрүп атасыздар. Бул жагына келе турган болсок, авторегистратор, старт кнопка, автомат коробка, 6-ступенчный, 6 ступенькадагы автомат коробка бул. Мунун запасной мындай ключ бурлогу дагы бар. Аркасында тоголок дагы бурлогу бар экен. Бул 3 ключ бар экен өзүнүн. Подогрев сиденья, үстүгө кылсак подогрев, ылдыгы болсо вентиляция сиденья болот. Бул жагында да подогрев сиденьялар бар. Мен машинаны сиздерге жүргүзүп көргөзөйүн. Старт кнопкасы бул көп машиналарга бул жакта экен. Бул машинаныкы ушунда бул жеринде экен. Мен сиздерге көргөзөйүн. Оригинал пробег 44 000 гана жүргөн. Машина мындай айтканда аябай таза айдалган, аял киши айдалган машина экен. Бул машинанын көрүнүшүнөн эле, ичинен эле байкасаңыздар болот. Аябай таза. Мунун башка эч кандай жагынган датчиктери жок. Бул жактагы жанып турган бул ремендики, жана эшик ачылып турат. Бензини болсо кызыл жанып калды. Коюшубуз керек. Бул камера задний види бар. Азыр мен сиздерге мына камерасын да көргөзөйүн. Аябай тунук камера задний види. Бул болсо аварийный кнопкасы. Бул жагында под дерево, подстаканниктер. Бул пассажирский сиденьянын дагы таза. Бул 44 000 жүргөн машинаны өзүңүздөр деле элестетиңиздер. Бул жаңа машина да. Эч кандай подушка безопасности бар.
Эми мен сиздерге мунун арканкы эшигин ачып көргөзөйүн. Арканкы эшигин ачканда дагы бул жагында бул под дерево. Бул электропакет, бул жактары дагы аркасы кенен, отурганда деген бул адамдын тизеси бияка тийбейт. Бул потолоктогу бийик аябай. Бул кроссоверлердин катарына кирген үчүн седандардан бийик. Бул жактарын сиздерге кеңирээк көргөзөйүн. Бул же подстаканниги бар, подлокотник. Бул жагында ременди салып койчу өзүнүн дагы неси бар экен, местасы. Ana ошондой эле сиздерге мен багажын дагы ачып көрсөтөм. Багажы аябай чоң, кенен 350 литр болуп айтылат. Багаждын объемдун чоңдугу 350 литр. Көрүп атасыздар, бул жакта полкасы бар. Полкасы мындай жана мындай кылып ачылат. Көрүп атасыздар. Полканын астында инструмент жана ключ сала турган отсектери бар. Мунун астында болсо запаска. Бул кроссовердин комплектинде запаска кетпейт экен. Мунун ордунда буксировочный буксурганда сала турган темир менен отвертка жана насос, электрический насос кетет экен. Бул комплектацияда. Мен сиздерге бул багаждын объемун айттым, 350 литр, аябай чоң. Бул полканы алып койчу болсо, сиденияны жаткырчу боло турган болсо, аябай кенен машина. Эми сиздерге бул жагынан тартып көргөзөйүн. Аркасына караганда дагы мында кызыл накладкалары болуп, аябай кооз көрүнөт экен. Корейстер өзү машинаны аябай жакшы, качественно жасашат. Негизи бул машина мен көп обзорлорду көрдүм, аябай надежный, эч мындай жалып кылган адам жок. Бул машина аябай удобный экен. Бул жагы дагы бесключевой доступ. Көрүп аябай машина таза. Бул биз муну айдап наркы чаңгылдык, болбосо машинанын состояниясы өтө сонун, өтө мындай экономичный жакшы машина экен. Бул машинанын кененирээк сиздерге дагы айта кетсем, мотор ходовойлор аябай мындай надежный экен, экономичный машина. 8 литр расход, 1.6 объем, 132 лошадиный сил, аттын күчү 132. Жана бул жерден бийиктиги дорожный просвет 153 мм. Дөңгөлөктөрү болсо чоң 18 болгондуктан аябай бийик көрүнөт. Бул машинанын сиздерге дагы ички салонун дагы бир көргөзүп коем. Бул машина азыр машина култанды. Ачылып. Култанганда өзү мындай немелер жабылып калат. Задний видтери, күзгүлөрү. Жана бул ачканда кайра ушундай ачылат. Бул машинанын ички салонуна кайра эле келсек, ички салону аябай мага жакты. Бул машинанын кечинде көрүнүшү жана бул ачылышы. Ачылгандан кийин задний видтери чыгып, өзүнүн мындай немелери, кирпиктери, каштары жанып калат экен. Жана ошондой эле аркасы дагы мындай кооз болуп жанат экен. Кечинде караганда габариттери. Машина ачылгандан өчүп калат экен өзү. Култанганда дагы ушундай. Мындай болуп туруп, култанды. Ачылганда ачылды. Андан кийин ушул габариттери күйүп тураткан бир кыйлага чейин андан өчүп калат экен. Машинаны култаганда задний видтери мынтип кулактары жапырылат экен. Бул Kia Soul. Мына достор, мен сиздерге бул машинанын ичин дагы айдап дагы тест драйв кылып сиздерге көрсөткөн тура көрдүк. Мен сиздерге бул кнопканы айта кетейин. Мод деген кнопкасы бар. Бул рулду ар кандай 3 режимде башкарса болот. Бул жагында болсо, мына көрүп атасыздар, азыр бул комфорт. Бул болсо нормальный, бул болсо спортивный, спорт деп каалаган режимге коюп алсаңыздар болот муну. Биз азыр муну мындай спортко эмес, бир нормально коюп алабыз дагы. Анан биз анда баштадык. Биз азыр сиздерге машинаны тест драйв кылып көргөзөлү. Мына достор, биз сиздерге мындай кеңирээк тест драйв кылып көргөзөлү. Бул базардан чыга бериши. Бул жолдор
достор, аябай мына резвый машина, 132 лошадиный сил, 132. Бұл 11 жана 7 секундада 100-га чыгат. Рульдун управлениясы да аябай жеңил, 3 режимде жаңы көрсөтүп кеттим. Калаган режимдерге коюп алып управление кылса болот. Жана мунун посадкасы да аябай сонун экен, жерден бийик турат. Машинанын обзор көрүнүштөрү да, айнектери дагы чоң. Мертвый зона деген жок, аябай сонун экен. Бул жактарынан көрүнүштөрү. Ал сиздерге биз ошол шаарды аралап, тест драйв кылып сиздерге бир сыйра бул машинаны көргөзөлү. Буну шаарда айдап жүрсөң, элдин баардыгы карайт экен. Көбүнчөсү бул машина мындай берки машиналарга окшобостан необычный, да? Крышасы кызыл, алдылары кызыл, ак менен аябай сонун свет көрүнүштөрүндө. Ошондуктан баягы көргөн адамдар бурулуп бир сыйра карайт бул машинаны. Буюрса жакын күндөрү Бишкекке барат бул машина. Барса Бишкектен көрөсүздөр. Ушул машинаны көрсөңүздөр, комментарийга калтырыңыздар бул машина. Ошо биз жөнөткөн болобуз. Буга чейин Кыргызстанга союлдар барса керек го, бирок мындай кызыл крышасы менен билбедим. Өтө аз, өзү Кореяда аз экен бул машина. Управлениясы да аябай сонун экен. Жолдор сон болгондуктан бул жерде машиналар таза, жүрүштөрү да аябай сонун. Ушундай достор, андыктан бул машина туурасында кененирээк билгендер болсо комментарийга калтырыңыздар. Кимде ким ушундай машинаны айдап жүргөн болсо, же айдаган болсо билгендер комментарийга өз ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Биз сиздердин ар бир жазган комментарийларыңызды окуп, ар ким өзүнүн оюн калтырышка укуктуу. Жазыңыздар, комментарий жазыңыздар, класс басыңыздар. Биздин видеолорду аягына чейин көрүп, жана биздин описанияда Instagram баракчабызга дагы катталып кетишти унутпаңыздар. Биз буюрса мындан кийин спейс техникаларды жана ушундай машиналарды обзор кылып көрсөтүп турушту улантабыз. Буюрса, андыктан биз менен болуңуздар. Ушундай достор, сиздерге мен бул машинаны тест драйв кылып айдап дагы бир катар көрсөттүм. Сырткы көрүнүшүн дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул машина повороттордо дагы өзүнүн алып жүрүшү аябай сонун. Устойчивый поворотторго бурулгандарда, обзорлордо аябай кеңири, машина бийик болгондуктан аябай сонун экен да, негедир. Бул машинанын минус жактарын көргөн жокмун, плюс жактарын эле айтып атам, ошо билген плюс жактарымы. Кимдеги бул машинанын минус жактарын дагы билгендер болсо, анда комментарийга калтырыңыздар бул машинанын минус жактарын. Кээ-бирки кишилерге баягы седан айдап жүргөндүктөн седандар жагат болуш керек. Бул квадратный машинанын көпчүлүгү жактырбайт экен. Бизге квадратный жакпайт дешет да, эми ар кимдин вкусу ар кандай. Бул машинаны бир айдап көргөн адам түшкүсү келбей калат. Саткысы тем более келбейт алган кишинин. Жакын күндөрү буюрса Кыргызстанга барса, бул Кыргызстан оңдору жаңырып калат бул радиолордо буюрса. Бишкектен көрөсүздөр бул машинаны. Красная шапочка деп алыстан көргөндө эле ушул YouTube'дан көргөн машина деп кое бересиздер. Бул жактан көрүнгөндө Сулайман тоону көргөндө болобуз, биз могу тоолорду көргөндө. Бирок биздин Сулайман тообузга жетпейт. Алыстан караганда Сулайман тоого окшоп көрүнөт. Повороттору дагы аябай мында сон звук дегендер, чык деп иштегендер. Онун жолго чыгат. Бүгін көріп қалсаңдар алып қойшын керек.
Ушундай достор, анда эмесе биз бул видеону аягына чыгарайлы. Биздин видеолорду калтырбастан көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин каналдан алыстабастан класс басып, өзүңөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Буюрса, мындан кийин дагы кроссовер жана внедорожник, спецтехникаларды дагы обзор кылып тартып сиздерге көргөзөбүз. Буюрса, көпчүлүгүңүздөр комментарийга Кореядасыңарбы деп жазып каласыздар да. Биз Кореяда болгон үчүн машиналарды тартып көргөзөбүз да. Анан ошто болсок, буну кантип тартып көргөзмөйлүк? Туурабы достор? Андыктан видеону көрүп атканда өзүңүздөр түшүнүп калсаңыздар болот. Биз ушул Кореяда жүргөнүбүз үчүн анан ушул машиналарды тартып көргөзүп атабыз. Ушундай достор, андыктан тынч болуңуздар, баарыңыздарга ушундай машиналарды насип кылсын. Кудайым мындан дагы жакшы машиналарды алышты насип кылсын. Биздин мусулман биртугандарга, баардыгыңыздарга Кореядан салам айтуу менен бирге биз бул видеону аягына чыгарабыз. Тынч болуңуздар. Ушундай достор. Шуну менен биздин видеобуз акырына чыкты.